Мага суроо бериптир. Дайыма чындыкты айтып келип, жакында бийликтин алгачкы кысымын көрдүң дейт. Буйруса депутат болосуң деген ойдомун дейт. Рахмат. Депутат болуп калсаң, койгон максатыңан кайтпайсыңбы, башка сүйлөп калбайсыңбы дейт. Негизи Жаңыл мырзаны жакшы билесиздер, Жаңыл мырзанын 4-5 варианты бар. Бирок ушул биздин аталарыбыз, апаларыбыз айтып келген чындыкка жакын окуясын айтып берейин да. Жаңыл мырза өз бактысынан элдин бактысын жогору койгон элдик кыз болгон. Ошондуктан мен айтат элем, мен дагы өз бактымдан элдин бактысын жогору койгон элдик кыз болгум келет. Өз бактымдан элдин бактысын жогору койгон элдик кыз болгум келет. Муну келечекте буйруса далилдеп беремин. Кийин сүйлөшөбүз. Рахмат. Москвада кармалган оппозициялык активист Оразайым Нарматова Москвадан Бишкекке жеткенде. Башламандыкка даярдык көрүү деген негизде иш козгогону кабарланды. Ал эми активисттердин жакындары муну саясий куугунтук катары сыпаттап, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоону талап кылышууда. Оразайым, бул ысым бүгүнкү кыргыз коомунда саясат айдыңында чоң бурулуш жасаган жаш кызга таандык экенин көпчүлүк билери анык. Өзү жаш болсо да 21 жашынан бери өлкөнүн саясий тагдырына жан тартып, Кыргызстаныбыз эмне үчүн өнүгүү жолуна түшө албай жатат деген көкүрөк көөдөнүн ээлеген ойлор менен жан дүйнөсүнүн тазалыгы, арулугу менен эл алдына чыгып, жаштык, курчтук менен көпчүлүктү адилеттүүлүк үчүн күрөшүүгө үндөп келген. Кайсы учур, кандай мезгил, кайсы бийлик болбосун Оразайым ар дайым эл үчүн, элдин келечеги үчүн өз пикирин билдирип, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келген. Анан ушундай кичинекей кыздын сын пикирин угуп алып келип, кылмышкердей кылып, ушуну бир коррупционер, бир мамлекеттин эмесин басып кылгандай кылып алып келгендиге мен бир туугандык жүрөгүмөн аябай ыйлайм. Жападан жалгыз ушул эле бир тууганым калды, башка эч ким жок менде. Атам да калды, ишенич берип, дух берип келдим. Мен алып келем, адилеттүү адамдар бар бул жакта, адилеттүү соттор бар деп келдим. Эки аптадан бери ачкачылык кармап жаткандардын бири Оразайым Нарматованы сот залына абак кызматкерлери жөлөп таяп алып келишкен. Отурум башталбай жатып, Нарматова эсин жоготуп кулап түшүп, тез жардам кызматы аны алып кетти. Чындыкты айтканда коркпогула. Жок. Сен ушуну апаң бар, эжелериң бар, тибет. Күндү түнү кызыбызды ойлонобуз. Оразайым мага өзүнүн кызындай болуп калган. Өз бактымдан элдин бактысын жогору койгон элдик кыз болгум келет. Эч качан сөзүмдөн кайтпаймын. Муну келечекте буйруса далилдеп беремин. Кийин сүйлөшөбүз. Рахмат.